Астанадагы эл аралык Борбор Азиялык почта саммитинин алкагында кызматташуу боюнча 20дан ашык келишимге кол коюлду. Документтер трансчек аралык логистиканы жөнөкөйлөтүүгө, сооданын өсүшүнө жана глобалдык жеткирүү түйүндөрүндөгү маанилүү звено катары Казакстандын позициясын бекемдөөгө багытталган. Келишимдер улуттук почта операторлору менен логистикалык компаниялардын өкүлдөрүнүн ортосунда региондогу мамлекеттердин гана эмес, Европа, Түштүк Чыгыш, Түндүк Чыгыш жана Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн ортосунда түзүлгөн. Иш чаранын ардактуу коноктору Дүйнөлүк почта бирлигинин өкүлдөрү жана электрондук соода тармагындагы дүйнөлүк лидерлер болушту. Ал соода жана транзиттик көлөмүнүн өсүшүнүн драйверине айланды. Бул жерде рынокко көптөгөн ири логистикалык компаниялар чыгат. Азыркы учурда операторлор бул логистикалык компаниялар менен атаандашы керек жана бул аянтчада биз тажрыйба бөлүшөбүз. Кантип кызматташуу же биргелешкен бизнести түзүү көз карашынан Казпочтанын мисалында күчөтүүгө болот. Компаниянын кирешеси 2024-жылдын тарыхында биринчи жолу 100 миллиардка өсүп жатат. С точки зрения, скажем так, коллаборации или создания совместного бизнеса, вот на примере Казпочты. Доходы компании растут. Впервые в истории за 2024 год мы преодолели отметку выручки более 100 миллиардов тенге. Жүктөрдү жеткирүү ылдамдыгы өндүрүштү автоматташтырууну кыйла жогорулатат. Форумда почтадагы технологиялык жарыяндардын маанилүүлүгү жөнүндө да сөз болду. Айта кетсек, роботташтырууну сорттоо жана жеткирүүгө Казакстандын улуттук почта оператору да киргизүүдө. Натыйжада өткөн жылы Казпочта 20 миллиондон ашык жүктөрдү иштеткен. Алардын жарымы чет өлкөлөрдөн келген. Бүгүнкү күндө компания трансулуттук Кытай жана Жапон компаниялары менен заманбап жабдууларды өндүрүү боюнча кызматташат. Биз дүйнө жүзү боюнча 1500дөн ашык сорттоочу машиналарды жана башка системаларды койдук. Азырынча биздин Борбор Азияда көп тажрыйбабыз жок. Бирок азыр биз бул аймактагы, анын ичинде Казакстандагы катышуубузду кеңейтүүнү көздөп жатабыз. Бир нече күн мурун сорттоочу борборго чаккан демонстрациялык системаны орноттук жана эртең сыноо ишин баштайбыз. Биздин система жакшы иштейт жана Казпочта ишин жакшыртууга жардам берет деп ишенебиз.